Урматтуу Жалал Абад областынын тургундары, анын ичинде Сузак районунун тургундары, бүгүнкү акыркы тастыкталган маалымат боюнча биздин райондун территориясында 3 учур катталды коронавирус оорусу менен ооругандардын. Бүгүн бардыгы элдердин арасында карантин объявить этилет, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар учуру киргизилди. Мына өзгөчө кырдаалдар учурунда эч кандай кооптонууга негиз жок. Өзүңүздөр медицина тараптан берилип аткан бардык маалыматтарды, гигиеналарды таза сактасаңыздар, Кудай буйрса буну барып жеңебиз. Эч кандай кооптонууга негиз жок. Продукт да бардык жерибизде запастары жетиштүү. Ошондуктан киргизилген учурдун бардыгын мыйзам чегинде иш жүргүзүүгө талап кылам. Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Аравиясынан жана кичи хажыга барып келген кыргызстандык граждандын ичинен катталды. Биз ушул Сауд Аравиясы биз алгоритмин иштеп атканда бул ар кандай категорияда кирчү эмес, ал жакта случай аз болчу. Анан биздин Саламат сактоо министрлигинин инициативасы менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга. Ошонун баарын толуктап эпидемиологиялык кылып, ошондон бери биздин жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал Абад областындагы Сузак районунда Беловешенск айылында ошо умрадан келген аялдын температурасы болуп, анан ошону алкаганда аларды больницага келип, ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лаборатория анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазашып, ошо 3 адамга алар ушул коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен көчө кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория менен ушу биздин 3 адамда вирус бар деп такталды. Анан бул жерде силерде бүдөмүк болбош үчүн биздин лаборатория азыркы күндө Бишкекте, Ошто атайын бардык жагынан тастыкталган эл аралык деңгээлдеги бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун аттестациясын алган жана Кыргызстандын эл аралык стандарты менен өткөн лабораторияларда иштейт. Дагы бир айтып кетишим, ушул биздин жасап аткан методиканын баары бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун адистери менен атайын эксперттик оценка өткөн. Ошондуктан бул сценарийди биз бул коронавирус башталган менен случайга даярданып, бардык биздин саламат сактоо мекемелери, ошондой эле биргеликте бөлөк мамлекеттик органдар менен иш-чаралар кылып, ар кандай случайлардын модельдерин түзүп, алгоритм кылып, кээ бир баягы ученияларды өткөзгөнбүз. Сиздерге айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө бизде бардык толук күч бар. Больницаларда керектүү резервдик койкалар, инфекциондук отделениялар резервде турат, анын баары иштеп атат. Дары-дармектер больницаларда бар, баары тең иштеп жатышат. Лабораторияларда толук кандуу реагенттер менен жана кесипкөй врачтар менен толук кандуу алар жетиштүү. Ошондуктан бизде ошондой иш болду. Анан сөздүн аягында мен айтып кетишим керек, эң негизги сунуштар өзүңүздөр билгендей бул биринчи паника. Менин оюмча элдер эч кандай паника болбош керек. Жана мен айтып кеттим, бул коронавирустерге кадимки эле инфекциялык оорулардындай түрүндөй эле аны менен күрөшүп жеңсе болот. Анын үлгүсүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кытайда кескин түрдө азайып, бүгүнкү күндө жаңы случайлар катталган жери жок. Анан айтып кетүүчү нерсе, эгерде сиздер ушундай
жанакы биз айтып аткан мамлекеттерде ушу катталган мамлекеттерден келсеңиздер же кандайдыр бир контакт болсоңуздар, анан жанакыдай клиникалык признактар болсо, дене табын жогорулашу же жөтөл болсо, тез арада сиздер биздин медициналык кызматкерлерге кайрылышыңыз керек. Эч качан сыртка чыкпоо керек да, өзүңүздүн үйлөрүңүздө отдельный бир бөлмөгө жатып, врач келгенче күтүш керек. Калган баарын уже медициналык кызматкерлер өзлөрүнүн атайын иштелген алгоритмдери бар, ошо менен иш алып барышат. Андан тышкары жеке ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, бул жерде тартип болуш керек. Тартип болсо көп нерсени жеңебиз. Акыркы бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо уюмунун баалары боюнча Кытайдын жеңгенинин эң биринчи фактор жанакындай бөгөт, анан тартип болду да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, үйдө чоңдон кичинекейге чейин баарыбыз деген колдорубузду сабын менен жууп, ошондой эле антисептиктер менен ар дайым колдонушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо, эгер эч кандай бир зарыл болбосо, көп адамдар жүргөн жерге барбоого зарыл. Анан үйдүк режимди сактоо керек. Өзүңүздөр билгендей, азыр бизде мектеп окуучулар дагы, жогорку окуу жайларында дагы азыр каникул болду. Бул каникулда азыр өзүңүздөр көргөндөй балдарды эч жакка жибербестен үйдө кармалып, ошолордун режимин сактап кармоого тийиш. Ато клубтарга же ар кандай нерселерге барганга бул каникул жазалган жок. Бул сиздер ошол режимди кармап, бакы элдердин скоплениясын болбогонго кылган иш. Анан бакы санитардык гигиеналык режимдерди кармашышыбыз керек. Анан үйдө болсо, бат-баттан үйдү баягы проветрить этип, жыйнап, бардыкча убакта баягы одноразовый санитардык гигиеналык буюм-тайымдар менен колдонушка зарыл. Анан максималдык түрдө эгер зарыл болбосо, ар кандай командировкаларды токтотуп, ар кандай тойлордогу барууларды токтотуп, бири-бириңер менен катнаштарды мүмкүнчүлүк болсо азайтып, анан чисто элементарный азыр дагы ушу жакшы айтып атат, учурашканда, жолукканда бир расстояние где-то 2 метрди кармап, андан тышкары жана кучакташып, ар кандай жакын болгону аракет кылыш керек. Сөздүн аягында мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө саламаттык сактоо уюмунда жана биздин бүткүл мамлекеттик органдар менен тегиз байланыштар бар, алар менен иштеп атабыз. Бизде дагы кайталап кетейин, бардык дары-дармек, врачтар, ошондой эле ооруканалар даяр. Андан тышкары да ошо азыр контакттык кишилерди дагы обсервация кылып, аларды дагы изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн бул жерде эч качан паниковать этпей, баягы өзүбүздүн күнүмдүк кылып аткан ишти кылып, жанагы жогоруда мен айтып кеткен сунуштарды толук аткарсак. Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Аравиясынан жана Кичи Хажыга барып келген кыргызстандык граждандардын ичинен катталды. Биз ушул Сауд Аравиясы биз алгоритмин иштеп атканда бул ар кандай категорияда кирчү эмес, ал жакта случай аз болчу. Анан биздин саламаттык сактоо министрлигинин инициативасы менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга, ошонун баарын толуктап эпидемиологиялык анализ кылып, ошондон бери биздин жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал-Абад областындагы Сузак районунда Беловешенск айылында ошо умрадан келген аялдын
температурасы болуп, анан ошонун алкагында аларды больницага алып келип, ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лаборатория анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазашып, ошо 3 адамга алар ушул коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория